Салам Икрам. Салам. Бүгүн IT жөнүндөгү козугарындай жайнаган курстар жөнүндө сүйлөшөлү. Биринчи суроом 3 же 6 айлык курстарды бүтүрүп эле ITге кирүү мүмкүнбү? Мүмкүн албетте. Бирок деген жери бар. Бул курстар же буткемптер интернетке мисалы курсту бүтүрүп эле 100 миңден айлык аласың деген жарнамаларды беришет. Бул кликбейттер карандай калп деп айта албайм, бирок курстан сырткары да керектүү нерселер да айтылбайт да ал жарнамаларда. Мисалы 100 миң айлыкка кызыгып, сиз көрбөй калган, байкабай калган фактыларды айтып кетейин. Биринчиден, адамда күчтүү кызыгуу жана аракет болуш керек. Курска акчаны сарптоодон мурун сиз өзүңүзгө ушул суроолорду сурасаңыз болот. Мен бул курстан сырткары да үйрөнүүгө өз убактымды бөлө аламынбы? Мен курста сабак бүтөр менен компту жаап салбаймынбы? Менде кызыгуу барбы? Сыяктуу суроолорду өзүңүзгө жооп беришиңиз керек. Андан сырткары, мисалы ITде компто отуруп эле акча таппайсың. Тынымсыз үйрөнүү керек. Азыр мисалы экөөбүз интервью кылып атабыз. Ошол учурда да технология өнүгүп баратат. Мисалы мен 10 жылдан ашуун тажрыйбам бар. Тынымсыз ар күнү жаңы нерселерди үйрөнүп турушум керек. Эгер үйрөнбөсөм, мен өзүмдүн кесибимде артта калып кетем. бул айткандарыңан түшүнгөнүм боюнча курстан тышкары өз алдынча көп окуу керек экен да. Андан башка кандай аракеттер керек? Мисалы мен курска кызыгам, курстан сырткары да өз алдынча убакыт бөлөм деп чечсеңиз, андан кийинки кадам туура позицияны тандоо. ITде ар түрдүү позициялар бар да. Мисалы мурунку ITдеги кесиптер жана математиктер гана ITге кире алабы деген видеолорду байкап көрсөңүз болот, кайсы позициялар бар экен. Ссылкасын калтырып кетебиз. Ал туура позицияны тандагандан кийин туура курсту тандаш керек. Азыр убакытка, акчаңызга жараша ар түрдүү курстар бар. Ошондон сырткары ал курстардын мазмуну да маанилүү. Ушул жерден сөзүң бөлө кетейин. Мисалы ITге такыр тиешеси жок адамдар бирөөлөргө сураштырып, издештирип, биздин видеолорду көрүп, туура бир позиция тандады дейли. Мисалы проект менеджер болом деп чечти. Бирок ITге тиешеси болбогон үчүн, IT жөнүндө түшүнүгү кенен болбогон үчүн курстардын мазмундарын кантип талдай алат да? Мисалы бул мага туура келет экен, туура келбейт экен деп. Туура позицияны, ITде өзүңүзгө туура позицияны жана туура курсту тандоо үчүн, мисалы өзүңүздүн ITде иштеген досторуңузга же тааныштарыңызга кеңешсеңиз болот. Ошондо мисалы ITде тажрыйбасы болгон бир таанышыңыз же досуңуз сизге так туура маалыматты бере алат. Эгер менин такыр андай таанышым жок десеңиз, мага жазсаңыз болот кеңеш үчүн. Бул сага кайрылуу же сенин консультацияң боюнча видеонун акырында да кыскача маалымат бере кетели. Азыр темага кайта турган болсок, мисалы мен туура позицияны тандадым. Мисалга алсак, проект менеджерликти тандадым. Андан кийин туура курсту да таптым дейли. Мисалы курс 6 айлык болсун. 6 ай боюнча курстан тышкары тапшырмаларды өз убагында аткардым, өз алдымча иштедим, убакыт бөлдүм. Ошол 6 ай бүтөөрү менен мен иш таба аламбы? Таппайсыз деп айтсам туура эмес болуп калат. Сиздин нетворкингиңиз күчтүү болсо, курсту бүтөөрүңүз менен junior радист же болбосо практикант болуп ишке баштасаңыз болот. Нетворкинг дегенде эмнени айтып атам? Нетворкинг дегенде сиздин ITде иштеген досторуңуз же тааныштарыңыз. Бул өтө маанилүү, себеби алар сизге жок дегенде кайсы компаниялардан же кайсы сайттардан ишке тапшырышыңызды сизге айтып бере алат же өздөрү иштеген компанияларга сизди сунуштай алат. Себеби IT компаниялар көбүнчө жаңы бир позиция ачылганда ишке алыш үчүн биринчи өз компанияда иштегендерге сурайт. Сиз билген жакшы адистер барбы деп. Ошондуктан нетворкинг маанилүү. Бирок нетворкинг жок болсо дагы сиз өзүңүздүн билимиңизге ишенсеңиз, анан кийин жакшы аракет кылсаңыз, сөзсүз түрдө иш табасыз. Андан сырткары иш табыш үчүн портфолио жасашыңыз керек. Жакшы курстар, сиз курста окуп аткан учурда эле портфолио жасатышат. Мисалы азыр проект менеджмент деп айтып кеттим. Ошол жөнүндө айта кетейин. Проект менеджмент окуп атсаңыз, мисалы портфолионун ордуна бекер стажировкаларды издеп көрсөңүз болот.
Алгач иш жарнамасы жарыяланган сайттарга карап көрүңүз. Эгер ал сайттарда сизге керектүү жарнама жок болсо, анда сиз билген IT компаниялардын HR-ына түз эле мейл жазып көрсөңүз да болот. Бул жерде туура тондо, туура убакта мейл жөнөтүү маанилүү, бул башка бир тема. Анда реалдуу алып караганда IT-ге кирүү кандайдыр бир убакытты талап кылат. Минимум 1 жыл деп айтып кеттиң. Бирок аракет кыла берсе берекети болот да. Албетте. Эми ал 100 000 айлык оңой менен келип калбайт. Мисалы сиз курска эптеп барсаңыз, өз алдынча иштебесеңиз, же курсту бүтүргөндөн кийин отуруп калсаңыз, кызыгуу үйрөнүү болбосо, ал ишке тапшырып атканда интервьюларда билинип калат ал нерсе. Эгер сиз бир гана акчаны эмес, өзүңүздү өнүктүрүү, жаңы нерселерди үйрөнүүгө көңүл бурсаңыз, андан кийин карьераңыздын кийинки этаптарында 100 000 эмес, андан да көп айлыктарды ала аласыз. Эң негизгиси үйрөнүүгө болгон кызыгууңуз болуш керек. Эми консультацияларга токтоло турган болсок, акылуу жана консультациядан эмнелерди күтсөк болот? Ооба, консультациялар акылуу. Эки түрдүү консультация бар. Бул биринчиси IT-ге кирем деп, бирок кайсы жерден башташын билбегендер үчүн биз сиз менен сизге туура позицияны тандап, жана туура курсту тандайбыз. Бул экинчиси болсо, IT-де эң аз 2-3 жыл тажрыйбасы болуп, Европага, Америкага же чоң компанияларга ишке өткүсү келгендер үчүн. Мен өзүм буга чейин Facebook, Amazon жана Microsoft'тун интервьюларына киргем. Учурда Microsoft'ка ишке алуу процессинде интервью алуучу катары катышып жатам. Бул консультацияда мен сизге интервьюларда кантип сүйлөш керек, эмнелер маанилүү жана демо интервьюларды кылам. Кененирээк маалымат алуу үчүн мага имейлдан же Telegram'дан жазсаңыз болот.